Мен суроом эсептөө палатасына сиз айттыңыз да отчетуңуздачы мыйзам бузуулар аябай көп, отчету аябай жакшы эмес дедиңиз да. Сиз айтсаңыз, ушу мөөнөтү өтүп кеткен дары дармектердин жалпы суммасы канча, канча дагы бар? Текшерилгенде да чыгарылды да. Жана да айтып кеттим, Айбек Алтынбекович, 12 миллион 563 000 сом. Бардыгы 12 миллион 63 000 сом болгону ушул. Ким аркылуу ушул мөөнөтү өтүп кеткен дары дармек таркатылды? Бу матризерв деп атасыздар да. Анан жашыруун деп атасыздар да. Бир секретно деп. Айбек Алтынбекович, буну дары дармекти Министерство здравоохранения формировать этет. Анан алар список түзүп, анан ар бир эмеге учреждение бөлүштүрүп берет. Гүлнара Маришевна, ушул боюнча ким жооптуу, ким жооп берет эми ушул боюнча? Бул боюнча биз мен дагы азыркы сиз айткандар боюнча, сиздер айткандар боюнча дагы мен өзүмчө кошумча тактоого мага дагы көп маселе жаралып калды азыр. Ошол маселелердин баарын карап тактап туруп, анан тиешелүү кемчилдик кетиргендер сөзсүз түрдө жазасын алат, биз чараны колдонобуз. Анан эсеп палатасы сиздерге дагы мен кат аркылуу аны билдирем. Анан гриф секретно дедиңиздер да, ушу сөздү айтып кеттиңиздер да. Дайым ушундай болуп таркатылып келгенби? Дары дармектер? Жок, дайым эмес. Эмне үчүн анда ушул 21-жылдын отчетунда эмне үчүн анда ошондой болуп берилди? Ким аркылуу берилди? Айбек Алтынбекович, бул эми гриф секретности биринчи номер менен бул ковид убагында коюлган. Себеби матрезервдин когда разбронировать эткенде Катурасы койсоңуз. бул дарыларды разбронировать эткенде ошондо эме гриф секретности койгондо. Прокуратура өкүлдөрүнө иштер берилди, азыр тергөө атат, текшерип чыгат, ал сөзсүз түрдө такталат. Мен эми мындай деген айткым келип атат да, жоопкерчиликтүү иш алып барылбай атат да, жоопкерчиликсиз болуп атат да бардык жерде. Эмне үчүн ошондой болуп атат? Ошон үчүн мыйзам бузуулар көп.